Uyutkulu Kırgız yurtun tarbiyalap, ruhani azık berip, adab ahlaklıkka ündöp geldi. Uluttuk adabiyatımızdağı talanttуу kalemgerlerinin katarına 70-nji yıllara Gazat Akmatov gelip koşulup, adegenleri öz çıkarmacılığı menen geleceğinden köptü ümitlendiriп çevir kalemger katары tanılgan. Жазуучунун таланты 8-nji klasta okup жүргөн кезинде байкалып, окуткан мугалими Асыранкулов бейше чакырып алып, "Sen балдарда лаксытып жомокту көп айтасың. Андан көрө бир пьеса жазчы, жаңы жылга карата оюн коюш керек болуп жатат" дейт. Ошондо жаш талант агайынын тапшырмасына шыктанып, "Бай жана кедей" деген биринчи чыгармасын жаратат. Мына ошондон адабиятка болгон арзуусу артып, колунан калем түшүрбөй, көптөгөн ырларды, аңгемелерди, пьесаларды жазып, бирок бирин дагы басма сөзгө чыгарууга даалаптыр. Ошентип тартынып сүрдөп жүрүп, жазуучу адабиятка кечире келет. Эки сап өмүр деген эң биринчи повеси 1972 жылы 31 жашында Ала Тоо журналына жарыяланат. Көп өтпөй ошол повести бүткүл союздук Роман газета деген эң абройлуу журналга, Кыргыз эл баатыры Сооронбай Жусуповдун баш сөзү менен басылып, Николай Островский атындагы бүткүл союздук адабий сыйлыкка татыктуу болот. Алгачкы чыгармасы менен эле союздук сыйлыкка ээ болушу Газат Акматовдай чыгаан калемгердин кыргыз адабиятында түйшүктөнө башташынан кабар берген. Бозулан, Алиса сындуу аңгемелери анын адабияттагы алгачкы жүзүн тааныткан. Ал эми жазуучунун биринчи романы Мезгил деген ат менен өзүнчө китеп болуп чыгары менен Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлүп, комитеттин мүчөлөрү Түгөлбай Сыдыкбеков, Чыңгыз Айтматов, Бексултан Жакиев, Азиз Салиев, Токтогул Абдумомунов, Кеңешбек Асаналиев жана башкалар тарабынан катуу колдоого ээ болуп, партиянын борбордук комитетинде катуу талашка түшкөн. Акырында Мезгил романына Оруска каршы деген жалаа козголуп, борбордук комитеттин чечими менен Токтогул сыйлыгынан алынып ташталган. Где хозяин? Он на охоту ушел. Детей кормить нечем. Почему он не явился к нам в штаб? Разве он не слышал приказ Белого царя? Мобилизовать на фронт всех мужчин до 50 лет. Я не знаю. Но как можно пожилого человека... Молчать. Когда вернется твой муж? Не знаю. Иногда на 2, на 3 дня уходит. Говорят, твой муж шатман. После приезда из России ходит тут и распускает среди местных разные слухи, что, мол, там, у нас на родине, якобы голодранцы собираются свергнуть царя. Это правда? Чего молчишь? Белый царь непобедим. Запомните это раз и навсегда. Нашему великому самодержавию будете служить все, без исключения, в том числе и те русские предатели, которые там выступают против царя. Доченька! Нет тут никакого ружья. Ладно, пошли. Пусти! Пусти меня! Оставь ее. Дядя Емельян! Серов! Сынок! 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 Постой! Постой, ты куда? Постой! Сынок! Да погоди же! Сынок, куда ты? 1982 жылы Газат Акматов Ажырашуу түнү аттуу пьесасы Кыргыз драма театрынын сахнасына чыгар менен көрүүчүлөрдүн кызуу колдоосуна ээ болуп, бирок баягы эле көрө албастык кыйынчылыктын айынан партияга каршы деген күнөө коюлуп, пьеса сахнадан алынып, декорациясы атайын чечим менен өрттөлүп салынган. Бирок бул пьеса кийин кайрадан сахнадан жарык көрүп, Кыргыз улуттук академиялык драма театрында этаптык көрүнүштү жаратып, эл аралык фестивалдарда зор баага татыган. 1983 жылы Газат Акматов
саясий куугунтукка дуушар болуп, жогорудагы эки чыгармасына коюлган күнөөлөрдүн негизинде партиянын борбордук комитетиндеги жооптуу кызматынан бошотулган. Кийин ишсиз жүргөн кезинде драматург Казат Акматов Кыргызстандын 60 жылдыгына арналган пьесалардын республикалык жабык конкурсуна Дүйнөнүн ханшасы деген чыгармасы менен катышып биринчи байгени жеңип алган. Бирок анда дагы партиянын ишени менен чыккан автор катары биринчи сыйлыктан өчүрүлүп, экинчи сыйлык тапшырылган. Пьеса болсо телеэкранга чыгарылган эмес. Казат Акматов чыган жазуучу болбостон, коомдук ишмер катары дагы кыргыз журтчулугуна кеңири таанымал. Айрыкча кайра куруу мезгилинде Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондо улуттун улуулугун даңазалап, эгемен кыргыз мамлекетинин пайда болуп калыптанышына зор күч жумшаган. Айрыкча легендарлуу парламентке депутат кезинде Кыргызстандын мамлекеттик символикаларын кабыл алууда, кыргыз тилин мамлекеттик тил кылууда жана башка улуттук асылбаларды кыргыз элине кайра берүүдө дагы кан жанын аяган эмес. Azat sana eskirterim. 70 yaş yeri ortalığı degen koltuğun altı, 70 degene bu işine verme. Hakkeni yaratmış adam balasına bağırmaydı. Sana birinci bağların yokluğu morgalatı var. Bu açığın konundan yokluğu birisi olsa, bunların ülkesi olsun. Kayraklanıp çındap çıktın Kazakka, Kazakka bap senin ısmın Kazak'ta. Can ayvay senat karıp erişin, jakındattın elgerkindik gelişin. Özgürlük canlanıp evi biz, öz başına özey olup eli biz. Cinagan gez al güreştin cemişin. Falizler menen arvaştın, al sanat menen karmaştın. Tuğradan çıkıp karıştın, tuğda akın menen alıştın. Tövbeleştin, soyuldu, tövbe çaşın koyuldu. Bir çaşını ımın etti. Yer sürdüm, gözü kızardı, yerge çaşın uzardı. Саясат менен катар адабияттагы ак жолун таштабай кыргыз окуурмандарына күндө айланган жылдар романы, Мунавия аңгемеси, Азаттык ыры драмасы жана башка ондогон чыгармаларды жаратып, улуттук адабиятыбыздын казынасын байытып, кыргыз прозасынын деңгээлин көтөрүп келди. Чыган жазуучуга жакында эле Россия Федерациясынын коомдук сыйлыктары боюнча улуттук кеңешинин Ломоносов атындагы сыйлыгы ыйгарылды. Ошондой эле Кыргызстан менен Россиянын кызматташтыгына кошкон салымдары үчүн Россия Федерациясынын Коопсуздук Академиясынын академиги деп таанылды. Казат Акматов чебер романист экенин адабий сынчылар баса белгилеп баа беришет. Айрыкча анын жаңы романы Архат деген ат менен 2005-жылы чыга баштап, анын 3 китеби 1 жылдын ичинде толук жарык көрдү. Учурда бул роман боюнча 20дан ашуун изилдөөлөр, макалалар, пикирлер, сындар басма сөзгө чыгып, Архат романы эң жогорку адабий бааларга татууда. Кыргызстан жазуучулар союзу жана Маданият министрлиги тарабынан Казат Акматовдун аталган романы Библия образ деген эл аралык маданий форумга сунуш этилип, учурда орус, болгар, немис, англис тилдерине көтөрүлө баштады. Жазуучунун негизги максаты эмне? Tibet'in turmuşunu gösterdi, Tibet elinin tağlarını gösterdi, yok. Az yönele fon, az yönele şartı görmüş bunun baktı. Yazışım aytayın da gelin, görsütleyin de gelin. Ruhtun en büyük dengeline jetken, Kırgız balasının adletlik üçün bolğun kuruşu sürdü. Россия Академиясынын академиги болуп, биздин белгилүү жазуучу Казат Акматович дагы Ломоносов орденин алды. Бул Казат Акматович абдан чоң жазуучу, жакында эле былтыр 3 томдук Архат деген чоң романы жарык көрдү. Мен бардым окуп чыктым да, бир кыргыз адабиятында бул өзгөчө бир стилде жазылганда, ошол мен Казат Акматовичти куттуктаймын. Анын академик болгон үчүн да куттуктап, иштеринде жаңы ийгиликтерди каалайм. Ал өзү абдан мындай тын жазуучу,
адамгерчилиги да ошондой. Түшүнүгү да ошондой, дүйнө түшүнүгү. Анын жазган китеби кыргыз адабиятында мурда дали көлөкөсү көрүнбөгөн тема козгогон. Философиялык, өзүнчө бир супер теманы тапканда, эми дин деп да түздөн-түз айтып болбойт, бирок ошондой изденүү, өзгөчө мына Тибет жагы, башка жагы, ошол дин канчалык адамга таасир этип, жакшылык көрсөтүп, адамды адам жасай турган чоң уже үлгү болуп калган диндер, дин деп да айтууга болот, жоксо просто мындай илим-билим деп да айтууга болот. Ошону бул китеп кылып жазыптыр. Ошол темада кыргыздардын дагы кээ бир инсандары ошого берилип, ошонун аркасында эмнелер көрдү, кандайлар болду. Менимче бул абдан оригиналдуу китеп, өзгөчө китеп. Ошо жылдын аягында акатты бүткөндөн кийин ЛТР телевидениясы эң мыкты калемгер деген, анан кийин Республика гезити Кыргыз руху эң мыкты жакчычу деген наамдарга татыктуу болду. Биз аябай кубандык үй бүлө, ушундай Казат Акматович действительно өзүнүн эмгеги менен ушундай чоң наамдарга жетип атканына. Наам үчүн эмес, чыгармачылык үчүн белсенип иштеп жаткан кыргыз адабиятынын чыгаан калемгери Казат Акматовдон кыргыз окурмандары дагы да мазмуну терең, жаңыча багыттагы чыгармалар күтөт. Калемиңиз колуңуздан түшпөсүн, ата журттун асыл калемгери.